Бостонов Рашид полностью акча менен милицияларынан сатып алган, мына врачтарынан сатып алган. Бир жолу Бостонов Абдрашидти рекетке чыгарып койгондуктан биз ошону чындыгыга жетели деп келдик. Бостонов Абдрашид эмне себептен өзү келген жок? Сиздерди атайын жөнөтүрдүбү? Эми ал Бостонов Рашид деген бул bir koluna bir pistolet turбай самалып ал, пистолет деле кармаган панда эмес бул балача. Алдыңыздарда камера турат, бул атайын Жалалабадтан, Сузактан, ошол Рашид деген агайыбыздан келген окшойт. Бул камера баятан бери тартып атат. Сиз деле тартыңыз. Бул Бостонов Абдрашид бар жокту сатып алып, нефти газдын начальниги. Күн көрсөтпөй келе жатат 2 жылдан бери. Канча жолу акамы атты, Сапар акамы атты. Мына шайлоо бүткөндөн кийин Нурбек Аканов Үкамыдан мына Сузакта 3 машина болуп келип атышты дагы Кудай сактады. Какшаттын ошол атып алып өзү. Өзү бүт рекет Нурбек. Атуу дагы, үркүтүү дагы бар жогу Нурбектен болот. Анан кийин биз эми бир элдик адамбыз. Бул чемпион го Кыргызстан. Бул элдик бир адам, ал чемпион эмес, ал ошол илгертен рекет дагы ошол, чорный дагы ошол. Биз Карадарияда айтып атам го, биз Карадарияда туулуп, Карадарияда чоңойгонбуз. Кимдин ким экендигин жакшы билебиз да. Бар жокту алган ушул Аканов керек. Мени агаларым дүйнөнү дүңгүрөткөн чемпиондор Кыргызстанды желегин дүйнөгө таныткан балдар. Ушуну корго беришиңерди суранамын. Азыр Аканов Нурбек иним менен Аканов Сапар акам качууда жүрөт. Аларды билбейбиз каякта экенин. Ошо акаларым коргоп, мыйзам түрүндө корго бериңиздер сураныч. Бул Бостонов Абдрашид бар жокту сатып алып, нефти газдын начальниги. Карап бир эле жалгыз бой энемин, балам эпилесо Раштакандан жардам сурайт. Мен ошончо Раштаканын менетин актап мен келдим. Агай ким сүйлөп койсун мындан кийин? жок, өзү даканса сүйлөп. Ошол каралап биз ошону ал аттырган, ал каматкан, кайсы милицияны сатып алган, кайсы врачты сатып алган, кайсынын баарын сатып алган үчүн биз алардын үстүнөн сотко беребиз. Доказать этип берсин. Бул Бостонов Абдрашид бар жокту сатып алып, нефти газдын начальниги. Күн көрсөтпөй келе жатат 2 жылдан бери. Көп жактан жакыр колунда жокторду колдоп келген адам. Көтөрүлүп чыгып, өтө каттуу талкуу, өтө каттуу митинг өтүп кетти. Ошентип толкуган адам. Ким сүйлөсүн айтып коюңуз. Бул агай ким сүйлөөсүн ушул чечеткен. Секин айтып, сен сүйлө деп айтып атат. Мына мурунун начальниги кылып атат. Алдырма шишти. Бек деген мурунун начальниги. Ал кандай таасир көргөзүп Жалалабадка? Ол акчаны алып алган. Ошо акчаны алып алып Акановтар элди экиге бөлбөсүн. Кечекинде келип туруп 68 жаштагы адам эгерде ошондо калп сөздөрдү сүйлөсөчү, биз барып ошолордун сабагын алып калабыз да, биз да жалган сүйлөгөнгөчү. Асилбекти акча менен басып тургандан бул каалаган ишини кылып, Ош Жалалабад Сузактын ханы болуп алган. Бардыгы буга баш ет. Мына көмкөрүлүш болгондо Саламатсыздар, урматтуу Адлак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздердин алдыңыздарда турган адамдар Жалалабад облусунун Сузак районунун Карадария айылынан келишти. Атайын Адлак жолу YouTube каналына маалымат берүү үчүн. Эсиңиздерге сала кетсек, кечээ күнү биз ушул Карадария айылынын тургуну, атактуу Кыргызстандын намысын чет жердеги желбиреткен дүйнөнүн жана ошондой эле Орто Азиянын чемпиону атайын кысымга кабылып жаткандыгын анын атасы жана ошондой эле эжеси келип маалымат жыйын берип кеткен болчу. Эми анын экинчи тарапташтары келип атат. Бул иштердин бардыгын аркасында ошол Кочкор Ата нефти газынын директору Рашид Бостоновдун турарын кече күнкү маалыматта айтышкан. Бүгүн атайын адамдар келишти, бир топ адамдар келишти. Камера менен тарткан адамдар дагы бар эле. Тилекке каршы азыр мен келгенче азыр бул жакта жок. Бир аздан соң келип калышы мүмкүн. Ал эми бул иш-чаралардын бардыгын уюштуруп жаткан бул агайыбыз, бул эжелердин бардыгын атайын Жалалабадтын Сузак районуна, Ош шаарына алып келди. Эмесе өзүңүздү тааныштырып айтып койсоңуз, эмне максатта бул адамдарды алып келдиңиз? Кандай максатты көздөдүңүздөр? Биз Карадария айыл өкмөтүнүн тургуну, мен Карадария айыл өкмөтүнүн депутаты Эргешов Анарбай. Биз кечеги YouTube'дан чыккан акаунттар боюнча бүгүн Карадария айыл өкмөтүндө элдин митинги болду. Митингде аябай акыйкаттык сөздөр айтылды.
ошонун акыйкатка чыгуу үчүн бир Бостонов Абдырашиддин жалага бир жолу Бостонов Абдырашидди рекетке чыгарып койгондуктан биз ошону чындыгыга жетели деп келдик. Бостонов Абдырашид эмне себептен өзү келген жок? Сиздерди атайын жөнөтүрдүбү? Эми мына Кочкор Ата нефти газынын башчысы Бостонов бул пикетке, бул митингге өзү каршы болду. Себеби ал мыйзам бар деди. Силер чыкпагыла деди. Бирок биз ага каршы чыкпай коюшка мүмкүнчүлүк болбоду. Мунол турган жабырлануучулар, мунол Карадария эли өздөрү инициатива көтөрүп туруп, Бостоновду укпады. Биз барабыз, биз өзүбүз сени коргоп алабыз. Себеби Бостонов Абдырашид Карадария элине баа жеткиз жакшылыктарды кылды. Карадария элине колунан келишинче жакшылык кылды. А эмне себептен Кыргызстанда ушул чет жерде желбиретип атагы таш жарган атактуу ушул спортсмендик куугунтук алып, азыр качкында жүрөт экен? Бир канча жолу мындай басмырлап, ушундай көрсөтүп атат деп ойлойсуз. Эми муну бул жерде ал кишинин такыр тиешеси жокпу же эмнеге болду? Бул мындай да, мен сага айтарым. Иним, сен мына акыйкы журналист экенсиң, элдин көйгөйүн чыгарат экенсиң. Сага биз келгенибиз себеби эмне үчүн сен ошол НВДдан же болбосо УУДдан же болбосо баягы МРОдон иликтебедиң. Эмне үчүн бул жерде Бостоновдун тиешеси барбы жокпу деген теянакты сен вопросту ошолорго берсең болот да. Себеби ал кылмыш иш болуп атат, туурабы? Биз мына ошол жабырлануучулар чогулуп мына неден жабырлануучусуздар? Мына өздөрүнөн угасың. Жабырлан. Мен айтсам жалганчы. Ким сүйлөйт агай? Мына азыр ошол жабырлануучулардын жетектеп келген мына эреже сүйлөйт. Анан калган ошол жабырлануучу баягы камакта жаткандар. Ошол көйгөйлүү азап тартып аткандар өздөрү сүйлөсүн деп келдик да. Ушун үчүн мына ушулардан сура. Макул сурайын. Урматтуу көрүүчүлөр, эскерте кетейин. Биз кандай гана элдер Кыргызстандын булуң бурчунан өз маселесин, көйгөйлөрүн айтуу үчүн адамдар келишет. Биз бардык адамдарга мындай түз эфирде мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, пикирлерин жеткиребиз. Бул жактан эмне себептен экинчи тараптын, үчүнчү тараптын күч түзүмдөрүнүн пикирлерин албадың деген суроолор жаралат албетте. Менин бардыгым бул берүүлөрүм түз байланышта, түз эфирде айрым учурда. Анан элдин пикирин түз жеткирүү максатында үзүлбөстөн ушундай тартылып жиберилет. Кайсыл тарап келсе, аны ошол пикирлерин сиздерге байма-бай чыгара бермекчибиз. Алдыңыздарда камера турат. Бул атайын Жалал-Абадтан, Сузактан ошол Рашид деген агайыбыздан келген окшойт. Бул камера баятан бери тартып атат. Сиз деле тартыңыз. Анан сиз эми өзүңүз айтып койсоңуз. Мен Карадария Сузак районунун Карадария айыл өкмөтүнүн тургуну катары Бостонов Рашиддин артынан келдик. Себеби ал Бостонов Рашид деген бул бир колуна бир пистолет турбай самалып ал, пистолет деле кармаган панда эмес бул балачы. Бул биринчи. Экинчи, бул ак эмгек менен гана эмгектенип Карадария элин гана эмес башка Сузак районунан бери багып кошо жардам кылып жүргөн инсан катары артынан талашып басып келип отурам. Мен эне пенсионер катары. Себеби жакшылык жагын көп билебиз. Ал киши көп жактан жакыр, колунда жокторду колдоп келген адам. Рашид мырза абдан жакшы адам экен. Сиздердин бардыгыңыздар эле ушул Рашидти мактап жатасыздар. Карадария боюнча сөзүңдү бөлдүм. Көтөрүлүп чыгып, өтө каттуу талкуу, өтө каттуу митинг өтүп кетти. Эми ошентип толкуган адам, болобу толкуткан адам. Биз ошого капа болуп келдик. Бостоновубузду тынч койсун бизди. Ооба. Мынаны айтып койсоңуз, айылда атактуу спортчулар бар да, Аканов дегенчи. Акановторго пикириңиздер кандай сиздердин? Ким сүйлөсүн экен айтып коюңуз. Бул агай ким сүйлөөсүн ушул чечеткен. Секин айтып, сен сүйлө деп айтып атат. Эми сиз сүйлөңүз. Мен Карадария областынын Сузак районунан келдим. Мен жабырлануучунун бир туган эжеси боламын. Анан биз мундагы YouTube канал көрүп койсоңор керек. Мен укам азыркы состояниеда оор. Ооба, бул зеленка менен не болду? Окпу бул? Ок жеген, чачыртын ок жеген. Бунун ата-энеси жок. Атасы жакында каза болуп калган. Бирок буну мен убактылуу 1 ай больницада карап жаттым өзүм. Өзүмүн балам эпилепсия оорусу менен ооруйт.
аны да карабасан, аны кошуткуналарды дайындап, именно ошо Акановдардын эмнеси үчүн чыктым да менчи. Акановдар эмне кылды ал? Акановдар мени мына укамды атканда, бул кечеги эмнеде. Эми мен сизге айтып толук айтып берейин да, туруп турсаңыз. Менин ошону айткан себеби бул Рашид Бостонов. Рашид Бостонов бул атат бирөөлөрдү, коркутат, үркүтүү деген жала жабаны угуп кечеги интернеттен. Мен жалган сөзгө ишенбей мен чыктым интернет. Мындай чыгып келдим. Өзүмөн барайынчы. Ошо Адыл Акжол уулу менен мен да сүйлөшүп Ошко келейинчи дедиңиз. Ошко барайынчы. Бардык иштерди таштап. Себеби бардыгыбыздын ал деле Карадариялык адам. Биз деле Карадариялык адамбыз. Бизди бир айылды экиге бөлүп койду ошо Калмамат деген аксакал. Кечеги сүйлөгөн сөздөрүнө мен ал сүйлөп атканда мен иладым. Илагым келди. Биринчи барып айткан адам деле сөз ак боло береби? Өтө береби? Кара адам сен эмнеге аксың деп аны бетин тырмалайт. Өзүн итаат кылыш керек. Бизде де жаштар бар. Биз Рашид Бостонта келдик. Мына келечек балдарыбыздын тагдырын ойлоп келдик. Рашид Бостоновго келдиңиздер. Рашид Бостоновду да коргоп да келдик. Коргоп коюлду. Рашид Бостоновду коргоп. Рашид Бостоновду кечеги сүйлөгөн сөздөрүнө булардын. Ал адамды коркутат. Милицияларды сатып алат. Жанагыларды бүт сатып алды. Же мындай деген сөздөрүнө именно аял киши болсо мен ошол жерде 42-ге чыктым, ошол жердин тургунумун. Именно Ариштака менен мен как бир тугандай болуп жүргөнмүн. Жардамым тиет, мен карап бир эле жалгыз бой энемин. Балам эпилесе Раштакадан жардам сурайт. Мен ошончо Раштаканын менетин актап мен келдим. Биринчиден. Экинчиден мен мына бир тууган укамын тагдырын ойлоп келдим. Мен укам бир айдан бери мен постелде жаткызып турамын. Агай ким сүйлөп койсун мындан кийин? Жок, өзү до конца сүйлөп. Ошол сүйлөйүн. Мен биз дагы кече алардын сөзүн до конца уктуңбу? До конца ук. Биз деле ошо сөзгө чыдай албай келдик. Сен деле бир карапайым элдин адамысың да, баласысың да. Ушунча элдин. Ошол сыңарда биз ошону актыкка чыгып, ошо Рашид Бостоновду каралап, биз ошону ал аттырган, ал каматкан, кайсы милицияны сатып алган, кайсы врачты сатып, кайсынын баарын сатып алган үчүн биз алардын үстүнөн сотко беребиз. Доказать этип берсин. Мына аткан балдарды каерде атышуу болгон, кайсы балдар түрмөдө жатат. Алардан кудай калса чыгат. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мен бул боюнча фамилияңызды айтып, мен кече айтылып аткан Матиев Мирбек дегендин жубайы болом. Булардын тирешүүсү кечеки шайлоо болгон жок, шайлоодо гана болгон жок. Булардын тирешүүсү мен силерге толук маалымат берип кетейин. 2018-жылы биздин туугандар айылда той кылат. Той кылганда сиздердин кайсы туугандарыңыздар? Туугандар биздин ошо Карадариядагылар туугандарыбыз той кылат. Рашид Тагаевдар? Жок, ал эмес. Андан башка бир туугандарыбыз той кылат. Той кылганда бүт Карадария эли чогулуп улак болот. Улак болгон маалда ошол менин күйөөм Матиев Мирбек, Аканов Сапар ошолор баарды улакка чыгат. Ошол эки жактан келген конокторду ошо Аканов Сапар деген бала камчылап аябай сабап, ошол жерде уруш болот, сөгүш болот, ошол жерде урушат. Анан менин күйөөм да ошол урушка аралашып калат. Ошентип аралашат. Бул айылдын ичинде болгон бул уруш болот. Бул жерде эч кандай ондой тирешүү же болгон эмес. Ошондон ошол уруштан баштап булардын тирешүү токтобой келет. Ушу мына 2 жылдан бери мен билем аны. Ошо Мирбектин аялы, мен дайым билем, дайым эмне болуп жүргөн, биздин артыбыздан куугунтуктар, биздин артыбыздан машиналар жүрөт. Мен ошону айтып кетейин. Биз бир күнү Сузак районунан Карадарияны карап кетип атканыбызда алдыбыздан Аканов Сапар машиначан чыкты. Машиначан өзүнүн Нива машинасы бар. Мен балдарым менен артында отур, мен алдында отурат элем, жолдошумдун жанында. Ушундай машинасын алдыбызга салды бизге. Бизге келип туруп машинаны сүзүп кетейин деп салды. Ал деген өчөшүп баягынтип. Менин күйөөм дагы ошого жингер, ол дагы машинанын бири-бирине тирешип атат ол жерде. Тирешүү болду, өкө жакын келгенде өкө эки жакты карап кетти. Ошол болду, ошондон кийин дагы ошондой тирешүүлөр, мындай тирешүүлөр көп жолу болду. Анан шайлоо болду. Шайлоо майлуу өттү. Шайлоо өткөндөн кийин Аканов Нурбек ошол жерде айыл өкмөт
70'ke чыккан киши, ал кете турган адам 1-2 айда ал кетем өзүнүн пландык иштери бар экен, ошону бүтүрүп коюп кетем деп отурган киши болчу. Ошону барып иштен алам деп барып тополоң болду. Бул тополоңдун арасында только ошо жердин жаштары гана тополоң чыгарган. Эч ким бул жерде Рашид Бостонов келип бул жерге аралашкан эмес. Бул жаштардын ортосундагы тирелишүү болгон. Бул жерде Рашид Бостоновдун эч кандай тиешеси жок. Анан кийин мен айтып кетейин, бул ошол жерде булуну ким чыгарып атат, ким неме кылып атат, бунун артынан билбейбиз бунун. Бирок биз ошол Садыр Нуркожоевичке неме жөнөтөт элек, кайрылуу жасайт элек. Бизди буга Рашид Бостоновдун эч кандай тиешеси жок. Бул жерде жаштардын тирешүүсү болуп жатат. Ошол себептен бир жактуу эмес, эки жактуу карап беришсин. Мындай айтпады, ок жооп атат. Ок жооп аткан үчүн Ким сүйлөсүн, кыскача сүйлөсүн. Себеби дегенде себеби жок, сиз тынч туруңчу. Батарейкаңыз өссө туруп туруңуз, биздин эфирди үзгүлтүккө учуратып атасыз. Сиз супер эме болуп кетти. не болуп кеттим? Сиз бизге тоскоолдук кылып атасыз. Тоскоолдук кылгандан башка эч бир нерсе пайдаңыз тийбей атат. Айтып койсоңуздар, кыскача. Биз силер менен биз жолго чыгып. Жок, сиз туруп туруңчу. Эмне турасыз? Эмне өчүп калдыңыз? Байсы баштаңыз деп. Сүйлөңүз сиз. Баштаңызчы. Жок, тарткан болсо мен тарта берсинчи. Жок, не болуп атат? Не болуп атат? Мен эфирди уюштуруп албаймынбы? Сиз кете бериңиз шашылыш болсоңуз. Бул мен оператор, сен мен алсаң. Жөн турунга мен элден пикир алып атам. Сүйлөңүз эже сиз. Тормуз экенсиңер го. Саламатсыңарбы кыргыз эли? Менин бул жерге келген Элдин бардыгын тормуз экенсиң деп бул улам эле туруп айтып атат деп. Элдин сен элдин баарын айтып. Кайсы эл? Элди айткан жокмун. менин бул жерге келгениmin себеби менин бир тууган агам Темиров Мурат азыркы күндө бул жерде түрмөдө отуруп калды. Анын себепчиси ошол Акановтор менен Бостоновтордун атышуусунун негизинде болуп калды да. А бул жерде негизинен менин акам эч кандай күнөөсү жок адамдар ушул нерсенин айынан камалып отурат. Акановтордун мен Бостоновторду тааныбайм деле. Мен Бостоновтор жөнүндө деле айтпайм, бирок мен Акановторду бала кезимден тааныйм. Акановтор элди экиге бөлүп туруп, ушундай конфликтке алып келип коюп атат да азырчы. Азыр бул жерде страдать эткен биз эле болуп атабыз да. Акановтор неге себептен элди экиге бөлүп таштады? Мен айтып атам, Демек, сиз да Акановторду колдобойсуздар. Акановду мен колдобойм. Мен Бостоновду да колдобойм. Мен суранарым менин акамды күнөөсүз акам отурат азыр түрмөдө. Аны чыгарсын деп мен ошону суранам. Ал эмне ол түрмөгө отуруп калган? Потому что булардын ошол Бостоновтор мен булардын ака-ука болуп мамилелери жакшы. Ошолордун машинасында кетип атканда эле Нурбектер токтогон, Акановтор токтоп туруп, анан кийин Мирлан машинасы менен Мирбек токтоп машинадан түшкөндө эле Аканов Нурбек атып баштаган. Атып баштаганда Мирбектен ок чыккан. Ошентип алардан 6 ок, биздин менин акамдар жактан 4 ок. А менин акам пистолет да кармаган эмес, эч нерсе кылган эмес да. Ошону мен суранам, мага эч кимси Акановтор элди экиге бөлбөсүн. Кечекинде келип туруп 68 жаштагы адам эгерде ошондой калп сөздөрдү сүйлөсөчү, биз барып ошолордун сабагын алып калабыз да. Биз да жалган сүйлөгөнгөчү. Эч кандай Абдырашсекенин бул жерде Абдырашсек андай, Абдырашсек мындай деген сөз жок. Бул жерде эки балдар атышканда биринчи Нурбектин балдары аткан, онучу. Биздикилер атты, олар бизи атты деп туруп. Сиздер көрүп тургансыздарбы? Көрүп турган эмеспиз. Биз аялыбыз, ошо балдардын аялы болобуз. Азыр күнөөсү жок, биздин күйөөлөрүбүз апарып камап койду. Мисалы үчүн менин үйүмдө 5 балам менен мен жалгыз калдым. Кайнем, кайнатам өтүп кеткен. Мына күнөөсүз эрим отурат. Бул келин деле ошондой. Бул эженин келини калды жаш баласы менен. Саламатсыңар, мен да Карадара айылынын тургуну боломун. Мен мына жашым 60ка чыкты, 60тан ашты. Бостон Рашид эч качан мындай жаман ишти уккан жокпуз. Таптакыр ушу жашка чыгып элге дайым жардам бергенин билебиз. Берип жатат, көрүп дагы жатабыз. Эл журт мына бүгүн митингге чыгышты элдин баары. Эми мен айтар элдер колдоп чыгыштыбы? Колдоп келмекчи эле. Анан биз өзү 11 адам комиссия түзүлө келе калдык, жабырлануучулар биз барайлы деп. Мен бир жабырлануучу Балтайлардын эжеси боломун. Ал жөндөн эле путуга ок тийип, ошентип машинеден баары атканда.
koy endi bir aylık bir yıllık biz de oturursa kısası bular zayrına yazdı. Bular kamap oturadi. 4 balası var. Doğru жаңы келіншегін Қарадарияны көріш делдім бар. Мен барайын дедім. Қақшаттың ушул атып алып өзі. Өзі бүт рекет Нұрбек. Ату дағы, үркүтүү дагы бар жогу Нұрбектен болот. Анан кийин биз эми бир элдик адамбыз. Бул чемпион го Кыргызстан. Бул элдик бир адам. Ал чемпион эмес, ал ошол илгертен рекет дагы ошол, чорный дагы ошол. Биз Карадарияда айтып атам го, биз Карадарияда туулуп, Карадарияда чоңойгонбуз. Кимдин ким экендигин жакшы билебиз да. Бар жокту ошо Нурбектин өзү сатып алган. Ширин деген бар. Ушу Ширин деген бала дагы ушу Нурбектин жакын жанындагы досу болот. Керек болсо ушу Ширин Нурбекти Ширин жашырып койгон. Рахмат. Сиз да пикириңизди билдирип коесузбу? Бул аялдар биздин энелерибиз сүйлөп атат. Айылдык кеңешинин депутат катары мына бүгүн өтө чоң митинг болду. Ошол жерде бизди шайлады. Ушул депутат катары ушулардын көйгөйүнү сен юкама алып келдик. Ушуну сен мына эки жакты бирдей иликтеп, эки жакты элге жакшы жеткирүү аракетинде болсоң, биз сени дайыма мактайбыз. Эмнеге биз келдик? Биздин келгенибиз себеби мына өзүң көрүп атасың. Кече Калмамат акабыз чыгып туруп, именно Бостонов атты деди. Эгерде Бостонов аткан болсо иним, ал тууралуу тергөөдө, ал тууралуу прокуратурада, ал тууралуу органда бир кылмактай күнөөсү далилдениш керек эле. Факт болуш керек эле. Именно Бостонов атты деп. Биз ойлоп калдык, бул Калмамат аканы кимдир бирөө жалдаганда Бостоновду прямо Бостонов атты кылып, бунун кызматы, бунун ошо нефти базадагы кызматы кимдир бирөөгө керек болуп калган үчүн ушундай шоону уюштуруп атат. Мына ошон үчүн Карадария эли сенден суранды. Барчы ошол балага айткылачы, чындыкты чыгарсынчы. Бул жерде аткан булар болсо, жабырланган булар болсо, причем бул жерде Бостонов. Бул жерде мынтип айтып атат да. Бул жерде Рашид Бостоновду колдоп атайын жалалаттын сузагынан келип отурасыздар да. Бул жерде күч түзүмдөр бар да. Сиздер өзүңүздөр көрүп койгондой айтып атасыздар да, сизче? Жок, биз эмнени көрүп койгондой айтып атабыз? Ошол мынау аткан нол депчи? Жок, биз бирөө атты. Мына мен мисал үчүн. Мен сага ачык айтып атам. Сен мындай бир жагдай кылба, укам. Сен бир жагдай кылба. Сен элди көйгөйүн уксаң, чыгарсаң таза чыгар. Элдин көйгөйүн. Сен мына бирөөдү сүрөтүнү, Рашид Бостоновдун сүрөтүнү коюп туруп, сен аны каралатып салып атасың да. Каралатып салып атасың. Чындыкты, мына чындыкты, мына эл өзү айтып атат. Чындыкты жабырланган өзү айтып атат. Туурабы? Ошон үчүн мына Карадария элин жакшылыктын жерлерин көрсөтүп туруп, анан кийин мисал биз деле неме кылып койсок болот эле. Сиз кече туура эмес кылдыңыз. Нурбекти жакшы жагын көрсөтүп туруп, Абдырашид аканын жаман жагын сүйлөп койдуңуз. Ал туура эмес. Мен сүйлөгөн жокмун аны. Жок, мындай да инем. Алар айтышты. Мисалы азыр болсом, алар айтып атат. Нурбек Аканов, Сапар Аканов, булар болсо менин акаларым качып жүрөт, элден куугунтук алып. Аларды эл кубалаган жок. Аларды эч жака кана келсин азыр. Алардын күнөөсү болбогондо, алар качпайт болчу, келет болчу. Мынал жерде балдарды каматып коюп, алар Алладан корксун олчу. Антип эмнеге качат? Келсин, аларды эч ким даже мынтипче колуш үйдейт алар. Сиздердин акыркы сөзүңүздөр биз жыйынтыктайбыз азыр. Жыйынтыктоочу сөздү ким сүйлөйт? Депутаттар сүйлөйт да. Депутатыңыздар сүйлөйт. Урматтуу тургундар, сиздердин пикириңиздер барбы? Биз жыйынтыктаган отурабыз азыр. Эл менен кошулуп келип алсаңыздар. Сиз дагы келесизби? Жок. Сиз кимсиз? Эми жыйынтык сөзү мындай эле. Мен өзүм журналистмин. Ордо газетинин зам редактору. Ооба, Ордо газетинин зам редактору, Бул жак оператор. Бул Ордонун оператору. Ордо газетинин оператору. Мен ишиме киришпесинчи айтып коюңуз, суранычы. Мен прямой эфирге абдан үзгүлтүк учуратты. Эми айталы да. Биз ошол бүгүн жыйналыш болуп аткан экен. Жыйналышка катыштык. Жыйналышка ошол эки тараптан чакырылыптыр. Акановдор дагы, башкалар дагы келди, бирок Акановдор ал жерге келбей койду. Ошондон кийин биз элден уккандан кийин дагы бир тараптуу болуп калбасын деп Сузак роодусуна бардык. Милициячыларды сурадык. Ошол Акановдор менен кошо милиция кызматкери барган экен, Шумкар Ибрагимов деген иштейби десек иштетти, дешти, далилдешти баарын. Андан кийин кылмыш ишин роодудан Мурууга алып келиптир бул жерге. Мурууга келдик атайын. Мурууга кирип, териштирип, ушул жерде турабы десек, жок, бүгүнкү күндө мурда кеткен экен. Кайра кайтсак, ошол жердеги жыйналыштар элдер бул жерде туруптур. Биз бар менен чогулуп туруп калдык.
Эмне үчүн? Сен менен эле сурайлы атабыз да. Кечеги күнү ал киши айтып атат. Өтө чоң оор айыпты коюп атат да. Бостонов менин балам 3 жолу атты деп. Андан кийин дагы атты деп атат. Бул адамды атуу деген өмүрдө болсо чоң кылмыш да. Бирок бир нерсени сурабайсың да. Далилиңиз барбы деп. Балким ал эфирден кетпей калды, сенин колуңда далилдер бардыр. Ошону сурайлы экен. Далилдер барбы ушундай? Мисалы бүгүн акановтор келбей койду жиналышка. Сенин колуңда барбы ушундай далилдерчи мындай? Сага көрсөтпөйбү ушундай? 3 жолу аткан, кийин дагы атты Бостонов деген. Мени суракка алып атасызбы? Жок. Сурасак биз да ошону апар элге көрсөтөлү деп атабыз да. Эгер сага акановтор берген болсо. Ошол атты деген бара көрсөтмө. Мындай кагаздар бар. Тергөө. Демек, эгерде анда сен туура эле берип турсуң. Бирок сен ошону көрсөтүп коюшуң керек эле элгечи. Монтаждап атпайсың. Ал деген түз эфир кеткен жок да. Ал монтажына кетип барды. Айырмасы туурабы? Анда деген мына аксакалдын айтканына далил, могул деген кылмыш козголгон кылмыш экен. Мында Бостонов атты деп атат. Аны тийиштүү кызматтар өзү басым берип, чарасын өзү басым берип, алар тийиштүү кызматтар иликтеш керек аны. Акановтор бүгүн чогулушка келип бизге көрсөтпөй койгон үчүн мен сени сурап атам да, болгон эле ушул. Эми сиздер Жалал-Абадка тынч барыңыздар, жакшы жетип алыңыздар, Рахмат. Рахмат деймин. Рахмат. Жакшы кал. 2 күндөн бери видео чыккандан бери жергиликтүү тургундар атайын коркутуу, үркүтүүлөрүн айтып, улам телефон чалуулар болуп жатат. Туура түшүн менен аракет кылып, ар бир жагандардын үнүн бейтарап, калыс пикирин өзгөртүүсүз берип жатабыз.